Кутман кеч, ардактуу көрөрман, сиздер көрүп жаткан бул Тренд Шоу. Айзада, эмне капкарасың? Сиз деле капкарасызбы? Мен да кап. Бул жасалма интеллект. Салам достор, бүгүн Тренд Шоу менен биргеликте келечекке саякаттайбыз. Жасалма интеллект деген эмне? Кийин биздин жумуш ордубузду роботтор алып коёбу? Мунун бардыгына жоопту бүгүн Тренд Шоу программасында атайын келген коногубуздан ала алабыз. Алдыңыздарда программист, инженер, жасалма интеллект боюнча адис Ниязбек уулу Эркинбек. Кол менен тосуп алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Рахмат. Нано технологиядан өлүткөн мырза, ушул технологияны кубалаган, жасалма интеллектти өзгөчө колуна алган Эркин мырза. Кош келдиңиз. Көргөнгө кубанычтабыз, келиңиз. Биз ойлоп атпайбыз, сиз азыр жасалма интеллект десе роботтор менен өзү баспай учуп келет экен деп. Азыркы аткарылган чыгарманы сиз өзүңүз жазгансызбы, ырдайсызбы? Негизи көбү ойлошу мүмкүн мен ырдады деп. Бирок муну жасалма интеллект ырдаган. Жасалма интеллект. Вау, ардактуу көрөрман, азыркы учурда сиз ырдай аласызбы, ыр жаза аласызбы? Маанилүү эмес экен, жасалма интеллект сиз үчүн кылып коет экен да. Кантип деген суроо? Кантип деген, эгерде биз технический жагын карай турган болсок, өтө жеңил. Мисалы үчүн биз дүйнө жүзүнүн баары колдонуп жаткан ChatGPT деген бар, Grok деген жана Gemini деген көп технологиялар бар да. Ошол жактан биз жасалма интеллектке тапшырма беребиз да. Сен мага Кыргызстан жөнүндө ыр жазып бер десе, бизге 2 секундада Кыргызстан жөнүндө ыр текстин жазып берет. Ал текстин биз 2 секундада кайра үнгө айлантып коебуз. В общем, бир 30 секунд 1 минуттун ичинде ыр даяр болуп калат. 1 минуттун ичинде бир чыгарма. 1 минуттун ичинде бир чыгарма. Ошондо бара ыр жазгандар, обон жазгандар кереги жок болуп калабы? Бара Ирланбайке. Ирланбайке? Бара сиздин деле жумуш деле чыгат экен. Сизди да жумуштан алат экен. Бизди да алат экен. Бир четинен ойлонсоң, бул жакшы нерсе, өнүгүүн, ана технология, бирок бир четинен ошондо калган адамдар эмне кылып калабыз? Койго атарып жайлоого кетеребизби? Негизи башында карабайсыздарбы? Билесиздерби, стиральный машина, кир жуугуч машина жаңы чыгып жаткан кезде адамдар да айтышкан экен да, азыр деген ошол кирди бардыгы машиналар жууй берсе, биз аялдар үйдө эмне кылып калабыз депчи. Бирок ал чыккандан кийин адамдарга жумуштар андан да көбөйүп кетти да. Менин оюмча, бул биздин жашоого жеңилчилик алып келе турган эң жакшы бир жардамчы болот десем болот. Анан нано технология заман өнүгүп атат. Сиз үчөөбүз, Самат мырза экөөбүз түшүнгөнгө аракет кылып атабыз, бирок бизден сырткары бизди көрүп жаткан миллиондогон көрөрмандар бар. Анан андыктан аларга дагы келиңиз, сөз баштан болсун, жасалма интеллект деген эмне? Балким ким? Ошондон баштап түшүндүрүп өтсөңүз. Анда мен жасалма интеллект жөнүндө сиздерге кыскача түшүндүрүп өтөйүн. Бул адам сыяктуу ойлоно турган программа. Мисалы үчүн элестетиңиздер, баарыбыз калькулятор менен колдонобуз күндө, мисалы үчүн өзүбүздүн бир эсептерибизди саноого келгенде, жасалма интеллект ошол калькулятор сыяктуу болгон программа, бирок адам сыяктуу ой жүгүртө алат. Мисалы үчүн сиздер суроо бересиздер да, 2 кошулган 2 канча болот десеңиз, бул башынан ойлонот. 2 кошуу 2 буга чейин мен окугам, буга чейинки үйрөнгөн маалыматтардын баардыгына таянып, 2 кошуу 2 4 болот экен деп бизге жоопту берет десек болот. Же болбосо биз айтсак болот да, мен бүгүн бизде съемка бар, и мен кандай кийинип барайын десе, жасалма интеллект мага жооп бере алат да. Жооп бере алат. Съемкага барыш үчүн сиз съемкада көбүнчө адамдар ушундай кийинет, ак кийинет, ачык кийиниш керек. Ошондуктан сиз съемкага ачык кийинип барыңыз деп Ошондо сиздин бүгүнкү стилистиңиз жасалма интеллект экен да? Жасалма интеллекттин мындайча айтканда совети десек болот да. Кеңеши. Анда келиңиз, мындай кылбайлы, азыр MacBook'ту сиздин колуңуздан көргөн элек. Суроо берип көрбөйлү, Самат мырза экөөбүз? Эмне деп жооп берет экенбизге? Макул, суроо берип көрөлү. Таң калган өтө сонун. Сиз ошондо күнүгө эле жасалма интеллект менен эле жашап калыптырсыз да, Негизи сиздерге чынын айтып кетейин, жасалма интеллектти мен колдонбогон күнүм жок да, негизичи. Ар бир жумушта, отчет жазып атканда, же болбосо кеңеш сурап атканда,
жада калса өзүмдүн телефонумду сатып алганы жатканда дагы ушу чат GPT'ден кеңеш сурап андан кийин сатып алам. Мен iPhone алайынбы же Redmi алайынбы деп. Туура айтасыз. Самат мырза, мен элестете албай атам да. Эгерде мен баардык суроолорума жасалма интеллект жооп берет аткан болсо, анда мен ойлонбой калам да турабы? Жок, эң негизгисичи. Бүгүн акчаны каяктан табам десең, кантип? Мен ушул суроону берейинчи. Ошону. Же качан күйөөгө тием дейинби? Качан күйөгөнү каалагыңызды берели. Макул. Акчаны кантип оңой табабыз? Же болбосо. Сиздики акчага кантип оңой мыкты жигитке күйөөгө тийебиз дейм мен, Анда биз эки суроону берели. Жасалма интеллектке. Кантип бат байыбыз? Кантип бат байыбыз? Экинчиси кантип бат күйөөгө тийебиз? Бай күйөөгө тийебиз дейбичи. Эртең YouTube'дун алдында Айзада хейт кетет да. Болгону кызык, жасалма интеллект эмне деп жооп берет? Таң калыштуу, биз билбеген Так, саламатсыңбы чат GPT? Сен азыр бизге кыргызча жана так жана туура жооп бер. Биз сага азыр эки суроо беребиз. Даярсыңбы? Ооба, даярмын. Суроолорумузду берсеңиз болот. Мен сага азыр суроо берем, сен так жана туура жооп бер. Кантип көп акча тапсак болот? Ооба, так жана туура жооп берем. Көп акча тапканга байланыштуу албетте ар кандай жолдор жана мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы билим алуу, жумушта жакшы иштөө, инвестициялоо жана жеке бизнес ачуу. Булардын ар биринде өзгөчө стратегиялар жана эмгек талап кылынат. Эң негизгиси өз максатына жетүү үчүн тынымсыз эмгектенүү жана мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу. Чат GPT, мен сени сүйүп калдым. Чат GPT сени сүйүп калдык дейт. Не деп жооп бересиң бул суроого, сөзгө? Мен сизге жардам берүү үчүн бул жердемин. Сиздин сурооңузга жооп берүү менин милдетим. Эгерде сизге башкача жардам керек болсо, мен ар дайым даярман. Сиздин сезимдериңизди чат GPT кабыл албай койду. Чат GPT сени чат GPT дебей, кыргыздар эми акыл кара чач дейт. Жогоруда жасалма интеллект деген эмне, бизге кайсы учурда керек деген суроону алкагында колдонуп атканбыз. Ошондон улам, жасалма интеллект сиздин жашооңузду канчалык деңгээлде өзгөрттү? Менин деңгээлди мындайча айтканда, сиздерге общий глобальный дүйнөнү айтып кетейин, Мисалы үчүн мурда деген мамлекеттерди Кыргызстан болсо бул третья страна деп айтылып калат да негизичи дүйнөлүк уровеньде мындай карай турган болсок. Жасалма интеллект чыгышы менен мындайча айтканда адамдардын билимдик деңгээли, билим алуусу бир тегиз деңгээлге жетти десек болот да. Эмнеге дегенде жасалма интеллект эч кандай айырмасы жок да, кайсыл тилде сурап атабыз, эмне маалымат тууралуу сурап атабыз, буга эч кандай айырмасы жок. Бул буга чейинки үйрөнгөн маалыматтарын алып туруп, ар бир адамга тили кыргызча болобу, орусча болобу, англисче болобу, кытайча болобу, эч тилге айырмалабастан бул бизге дайыма жооп берет десек болот да. Мындайча айтканда, жасалма интеллект мага өзгөчө билим алууда жана иштеримди, ошол өзүмдүн проекттеримди кылууда көп жакшы мага жардам берет. Жана дагы биз азыркы учурда анализ деп коебуз, мисалы үчүн бир маалыматтарды издеп атсак, анализ кылыш керек, интернетте окуш керек. Мисалы үчүн сиз 1 минутада канча сайтты окуп чыга аласыз? 1 мүнөттө мен 2 сүйлөм, 3 сүйлөмдү эле окуп жетишем да. Мисалы үчүн сиз Google элестетиңиз, сиз Google'да отурасыз да. Google'да отурасыз, ошо Google'дан ачып туруп 1 минутада канча сайт окуй аласыз? Сиз дагы Самат байке, сиз 1 мүнөттө? 1 минутада. Бир эле сайтты ачканга жетишебиз да. Биз даже кээде сайт ачканга да жетишпей калышыбыз. 1 минуттун ичинде. Жасалма интеллект ошол эле учурда 1 минутада 100дөн ашык сайтты окуп бизге жооп бергенге жетише алат десек болот. Ошондо менин түшүнүшүм боюнча жасалма интеллект деген бул программа интернеттеги баардык соцсет, дүйнө жүзүндөгү интернет компьютердун базасындагынын баардыгы тең ошондо камтылган экен, Суроо берген автоматтык түрдө баардык информация
компьютердин базаларында бар, ошону эле алып чыгып берет экен, Жок, бул жакта деген алып чыгып берет деген бул Google'дыкын айтсак болот. Дүйнө жүзүндөгү бардык маалыматтарды алып туруп бизге көргөзүп берет деп, бул Google'да айтсак болот да. Өзүнүн оюн адамдар сыяктуу, мисалы үчүн биз сүйлөп атканда кийинки сөздү кайсы сөздү айтам деп ойлонуп туруп сүйлөйбүз го. Жасалма интеллект дагы ошол сыяктуу ойлонуп туруп, анан кийинки сөздөрдү сүйлөп генерация кылып берет десек болот. Демек, жалпылап айтканда жасалма интеллект бул бир нече тилде эркин сүйлөй алган, бир канча миллиардтаган маалыматтарга ошол эле учурда адам сыяктуу ойлоно алган, керектүү учурда бизге кол сунуп керектүү сөзүн айта алган өзгөчө бир программа десек болот экен. Бул программанын жасалганына канча болду? Ким ойлоп тапкан? Бул программанын жасалышы негизи 1950-жылдар эле башталган. Өзүнүн эң биринчи разработкасы нейрон деген математический эң биринчи модельдери чыгып баштаган да. Кийинки учурда 1900-жылдардан баштап программный кодко айланып баштаган. 2016-жылдан баштап, 2009-жылдан баштап Google'да DeepMind деген өзүлөрүнүн лабораториясын ачып, дүйнөдөгү эң биринчи шахматистти чемпионду утуп алган болчу. Дүйнө жүзүндөгү эң биринчи бул тарыхтардын катарына кирет да. Жана Гарварддагы ученыйлардын, окумуштуулардын, алардын прогнозу боюнча жасалма интеллект бул 50 жылдан кийин пайда болот деп алар айтышкан болчу да. Биз колдонуп аткан ChatGPT, Grok жана Gemini ошол сыяктуу жасалма интеллекттерди алар айтышкан 50 жылдан кийин гана пайда болот депчи. Бирок бул азыр биз көрөт, сиз менен биздер көрүп аткандай жасалма интеллект 20 жыл эмес, болгону 5 жылдын ичинде биздин дүйнөгө келип калды да. ChatGPT бул 2021-жылы ноябрь-декабрь айларында чыгып, 2 күндүн ичинде 1 миллион пользователь базасын топтогон. Вау, ал эми Кыргызстангачы келгенине канча болду? Кыргызстанга бул онлайн болгон себептен биз 2021-жылы чыккандан баштап, ошондон бери биз колдонуп келатабыз. Ошондо жасалма интеллект Кыргызстанга деле 2021-жылы келген экен. Бирок анын актуалдуулугу азыр гана артып атат. Себептеги түрдүү видеолор, ар ким өзүнүн жүзүн өзгөртүп атат. Эмне себептен биз 2025-те гана ушуну билип жатабыз? Же билгендер бөлүшпөй жаттыбы? Менин оюмча бул негизи Кыргызстанга маалымат кандай келет? Биринчи маалыматтардын баардыгы Америкадан чыгат, Америкадан Европага өтөт, Европадан Россияга өтөт, анан Россиядан Кыргызстанга, анан кийин Казакстанга, Кыргызстанга өтөт го негизичи, мындай баардык маалыматтарды карай турган болсок, менин оюмча ошол Америкадан, Европадан, Россиядан өтүп келгенче менин оюмча ушул 4 жыл убакыт алды го деп ойлойм да. Негизи буга чейинки айтишниктер, ким интернет онлайн колдонуп жүргөндөр болсо, алар ошо 2021-ден баштап колдонуп келатышат да. Ошону Кыргызстанга мисалы дүйнө жүзүндө ошол ChatGPT чаңы чыгып, кайсыл бир программа болбосун, любая программа, бардыгы биринчи чыкканда эле Кыргызстанга эртерээк алып келиш үчүн эмне кылыш керек? Мен сиздерге өзүмдүн опытым жөнүндө айтып берейин. Мен кантип биринчи технологияларды окуйм, кантип карайм. Негизи мен YouTube'да дайыма Tesla, Google, Amazon, OpenAI жана дагы SpaceX ушундай компанияларга подписка болгом да, YouTube'данчы. Жана ал жактагы жаңылыктарды Силиконовый долина деп коет, ал болсо стартаптардын аренасы, бардык стартаптар, дүйнөдөгү стартаптар ошол жактан чыгат. Даже Google дагы, Apple дагы ошол Силиконовый долинадан чыккан да. И ошол жактагы мен жаңылыктарды көп окуйм да. Мисалы үчүн күнүнө калтырбай окуйм. Мисалы үчүн Илон Масктын подкасттарын күндө карап, күндө окуп турам да. Ошондуктан мага технология эң биринчи жетсе керек деп ойлойм да. Эгерде жаштар дагы мисалы үчүн ошол Американын жаңылыктарын карап турса, технологиялардын жаңылыктарын карап турса, бизге дагы ошол момент эле жетет. Эч кандай биз артка калбайбыз, бир дагы секунд артка калбайбыз. Дароо көчүрүп алса эле болот. Дароо көчүрүп алса дагы болот. Мисалы үчүн элестетиңиз, бир адам Америкада жашайт, а бир адам Кыргызстанда, экөө тең бир убакта көрөт. Маалымат экөөнө тең бир убакта жетет десек болот. Сиз бул тармакка кантип келип калдыңыз? IT, программист, инженер, жасалма интеллект боюнча адис деги койчу, жигитке 70 өнөр азы кылат деген сиз окшойсуз да. Мен IT-ге кантип келип калгам өзүм жөнүндө кыскача дагы айтып кетейин. Кантип кызыгуу болгон, кантип ушул жолу тандап калдыңыз? Анан мисалы сиздерде болуп айтишниктер биздин мамлекетте аз десек, жок койсо десем жаңылышпайм, аз да. Анан биздин жаштарды ошол жака чакырып, мисалы дүйнөнүн
өнүгүп аткан мамлекеттердин катарына биз кошулуш үчүн эмне кылыш керек? ооба, сиз айтып аткан жанагы маалыматты дүйнөнүн тигил бурчунан да бул бурчунан бирдей эле жетет деп атпайсызбы? Бирок ошону кабыл алып, аны жашоого колдонуп кеткенге дагы күч аракет керек. Ошол себептен сиз азыр Көбүрөөк жаштарды кеңештериңизди дагы кызыктырышыбыз берип керек дегеним да. Биринчи мен IT-ге келип калганын себеби бул деген кинолор болгон. Кинолорду көрүп, IT жөнүндө көрүп, алар болсо программаны компьютерди ачып алып, клавиатураларды басып атса экрандан коддор чыга берет го. Ошолорду көрүп мен таң калып өрчүмдө, ушунун баардыгын адам кантип түшүнөт, ушуну түшүнсө болобу деп мен таң калып өрчүм да. Андан кийин ошондон кызыгуум артып мен инженер программистке тапшырган болчумун. Ал жактан мен 2018-жылы ошол жасалма интеллекттер жаңы чыгып баштаган болчу да. Мисалы үчүн Америкада дагы жаңы чыгып, жаңы өнүгүп келаткан кезинде мен ошол моменттен баштап жасалма интеллектти окуп баштаган болчумун. Именно жасалма интеллектти окуп баштап 2021-жылга чейин окуп, 21-жылдан баштап мен жасалма интеллект ушунун тарабында ошол инженер программист болуп иштеп келем. Ал эми жаштар мисалы үчүн кесип тандай албай аткан болсо, мисалы үчүн ким мисалы үчүн 11-класстан кийин барго адамдар, окуучулар каяка барам, каяка барсам, ким болом деп билбей аткандар болсо, менин оюмча жасалма интеллект эң акыркы биздин жылдары эң тренд болот, жана дагы эң актуалдуу болот. Эгерде сиздер дагы мисалы үчүн LinkedIn деген платформа бар, ал жакка ичин ачып, зарплаталарын дагы карап көрсөңүздөр, эң азы $100,000 годовой зарплаталарды жасалма интеллект инженерлер алышат. Вау! Эң кеминде $100,000. Ардактуу көрөрман, ардактуу жаштар, бул ушунча замандан артка калбайлы, дайыма трендте бололу дейли дагы. Маегибизди уланталы? Элестеткиле, мен 1 минутанын ичинде сиздер үчүн, урматтуу көрөрмандар үчүн видео ролик даярдай келдим. Ошол видео ролик мен жөнүндө кыскача сиздерге кыскача маалымат бере кетсин. Вау, көңүлүңүздүн баарын экранга бурабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, менин атым Ниязбек уулу Эркинбек. Кесибим жасалма интеллект инженер программисти. Азыркы учурда жасалма интеллект тармагында иштеп жатам. Бүгүн коопсуз шаар жана үн менен иштеген ассистенттер сыяктуу акылдуу системаларды иштеп чыгууга салым кошуп жатам. Бүгүн сиздер үчүн ошол дүйнөгө бир аз эшик ачам. Андыктан экран алдында отуруп көңүл бургула. Жасалма интеллект келечек эмес, ал азыркы учур. Ушул 1 минутта жасалды. Ушунун бардыгы 1 минутта жасалды. Элестеткиле, бул жактан айтып берген дагы жасалма интеллект, текстти жазып берген дагы жасалма интеллект, жана сиздер көрүп отурган видеосун, анимациялардын бүт бардыгын кылып берген жасалма интеллект. Эми ушуну элестетсеңиздер, эгерде жасалма интеллект менен сөзсүз жаза турган болсок, алгач текстин даярдайт болчубуз. Анан анимациянын бардыгын жасамак. Анан биз аны болсо слайддарды даярдамакпыз, үн коштомокпуз. Айтор бул слайдты дейле бул презентацияны даярдаш үчүн бир нече кызматкер эмгектенмек. Азыр жалпыбыздын ордуна 1 мүнөттө жасалма интеллект жасап атат. Андыктан ушул студияда студенттер дагы бар, бизди көрүп жаткан. Кулаңыздарга күмүш сырга деп туралы. Сонун сиз жөнүндө кыскача маалыматты алдык. Эми бизди бүгүн дагы таң калтыра турган эмнелер бар? Жасалма интеллект Кыргызстандын ичиндеги ырчыларды, эгерде алар башка кесиптин ээси болгондо, кандай бизге чагылдырып бере алат. Биз ошону азыр көрүп кетели. Демек, ырчылар ырчы эмес, башка кесиптин ээси болсо кандай болмок? Жасалма интеллекттин жообун чогуу көрөбүз. Айдана Дека. Бул жакта караңыздар, сүрөттө Айдана Дека сүрөтүн Google'дан эле көчүрүп алдык. Эми ушул оригинал сүрөтүн биз жасалма интеллект айтабыз. Бизге ушул жасалма интеллект Айдана ырчыбызды элестетиңиздер, Ош базарда лепешка сатып, микрофонду кармап алып отурган кезде. О, кызыктуу экен, көрөлүчү. Караңыздар, бул жакта биздин ырчыбыз микрофонду кармап алып, сүйүнүп, лепешка сатып, и заодно ырдап аткан кезде. Ысык лепешка деп, колчалар болсун. Ошол сыяктуу да. Азамат. Элестетиңиздер. Видеосу барбы же? Видеосу дагы бар. Эми азыр көрөбүз. Эми ушул картинканы видеого айлансак, кандай бизге жасалма интеллект көргөзүп бере алат, а? Лепешка. Азаматтар.
Айдана көрүп атса да ошо күлсө керек. Демек бул жасалма интеллекттин фантазиясы экен. Жасалма интеллект. Дагы кайсылычылар? Ооба. Аваз Аваз Акимов. Акимов. Айдананын сүйүктүүсү. Кийинки ырчыбыз Аваз Акимов. Буну дагы Google'дан эле көчүрүп алгам. Эми Аваз Акимовду элестетиңиздер, Ош базарда бут кийимдерди оңдогон мастерлер бар го. Элестетиңиздер, бут кийим оңдоп иштеген мастер деп элестетебиз. Эмнеге жасалма интеллект Ош базарды каяктан билип алып экен десеңер? Мынасы. Караңыздар, Айганыштырды аткан экен, айганышты ырдап атат деп элестетебиз. И ботинкаларды оңдоп атат ошол эле моментте. Ошондо өтүкчү болуп көргөн экен да. Өтүкчү, ооба. Кандай көрүнмөк? Карачы, жасалма интеллект билип коюптур. Булар Ош базардан Айдана менен Аваздын таанышканда билип коюптур, Ошол сыяктуу. Лепешка алып таанышып калган окшойт, Ошондойго дейм, ошондойго. Каблугун оңдоткон барганда. Видеосу бар, видеосу. Эми видеосун көрөлү. О, жарашмак экен Аваз. Айдана, сенин туфлиң даяр деди окшойт, О, деп озвучка кылып калды. Так, азаматсыз кийинки ырчы дагы ким болду экен? Кийинки Спортчу. биздин спортчу, Сүйүктүү футболистим. футболист. Эржан Токотаев. Фото ошол эле сыяктуу интернеттен алынган. Эми элестетебиз, биздин футболчу азыр футболчу эмес, бул повар деп элестетебиз да, плов даярдап атат. Андан кийин плов даярдап аткан кезде топ учуп келип туруп, мисалы үчүн топ учуп келгенде гол деп кыйкырыш керек да. Ошол фантазиясын жасалма интеллект кандай кылып чагылдырып бере алат, ошону көрөлү. Ага. Плов. Плов аш бышты деп атат окшойт. Плов бышырып аткан кезде, топ учуп келгенде гол деп сүйүнүп аткан кезде да, мындайча айтканда. Ага. Сонун. Кийинкисин көрөлү. Кийинкисин көрөлү. О, Мирбек Атабеков. Элестетебиз, эми Мирбек Атабеков бул эт саткан базарда иштейт. Эт сатып, и ошол жакта заодно ырдайт деп элестетели. Эми көрөлү Мирбек Атабеков кантип эт сатат. Кеттик. Биз көрдүк Мирбек Атабеков салган го Мирбекти. сүйүнүп, эт сатып, микрофон кармап алып эт сатып аткан кезде. Касапчы Мирбек болуп атат да ошондо. Халал эт деп, алал эт деп атат окшойт. Алал эт. Эми видеосун көрөлү. Видеода кандай чагылдырып бере алат. О, Сонун экен. Кийинкиси барбы да? Мирбек Атабековдун эки эмеси бар да. Бирөө кичкейгеси, бирөө болсо фейсмув деп коет да. Ошол фейсмув эконтан көрө кетели бардыгын эле. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Эске салсак, азыркы учурда социалдык тармактардын колдонуучулары бардыгы өзүлөрүн мультфильм каарманы катары кандай көрүнөрүн бардыгы баракчалардан киргизип жатат. Андыктан жаңы гана күбө болгон видео дал ошол нерсени тастыктап кете алды. Эми эмнени көрөбүз, Эркин мырза? Кийинкиси Нурлан Насип. Элестетебиз, Нурлан Насип шахтер болуп көмүр казып иштейт. Көмүр казганын жасалма интеллект бизге кандай кылып көргөзүп бере алат? кеттик Нурлан Насип. Карайбыз, колуна топор алып алып, шахтер наушникти тагынып алып, кубанып жаткан кезде. Шахтер кызматкерлеринин маанайын көтөрүп атыптыр да. Так, видеосу барбы, не? Видеосу да бар. Видеосу бар. Экенде, жөн эле шахтер эмес. Өтө сонун. Ырчылардын же болбосо кинону алып туруп эле мультфильм формат кылып ChatGPT менен ушул искусственный интеллект менен которуп койсо болобу. Мисалы 1 сааттык, 2 сааттык кино болобу, 5 мүнөттүк мультфильм болобу. Ооба, азыркы учурда мультфильмдерди тарта турган, кинолорду тарта турган платформалар өтө көп. Алардын ичинен эң популярдуусу бул Sora, Hilo AI, Kling, жана дагы башка жасалма интеллекттин негизинен чыккан платформалар көп да. Сиз айткан мисалы үчүн бардык клипти же кинонун бардыгын
сиз айтып атасыз мультфильм форматына өткөзсөк болобу деп ооба биз кинонун баардыгын өткөзсөк болот, бирок кинонун баардыгын эгерде 1 саат болсо 1 саатты толук салбайбыз, биз бөлүп салабыз дагы кийинкисин баардыгын кошуп коебуз. Ошондо бизде бир мындайча айтканда целый мультфильм чыгып калат десек болот. Өтө сонун. Караңыздарчы. Ошондо биздин азыркы жаштарга жакшы дагы идея болуп кетет экен. Bir кинону алып туруп мультфильм формат кылып сериал кылып өзүнүн каналына жүктөсө да болот экен. Ошондо ушул жерден эле эгерде мен мультфильм тарткым келип атат, чат GPT же болбосо жасалма интеллект аркылуу мен ага айтам, мага ушундай мультфильм тартып бер, каармандар мындай болушу керек деп запрос берем, ал ошол мультфильмди жада калса тартып берет, туурабы? Даяр видеосун берет. Туура айтасыз. Сиз бир аз оңдой кетейин. Сизге мисалы үчүн чат GPT менен каармандарды тарттырсаңыз болот да, генерация кылдырсаңыз болот. Кийин каарман түшкөндөн кийин аны башка AI-га саласыз да, башка жасалма интеллектке саласыз. Демек, биринчи алгач каармандардын сүрөтүн башка бир приложение менен жасап алам. Ооба. Андан соң сүрөттөрдү алып туруп видео кыла турган башка бирөөсүнөн жасайм, Туура айтасыз. Туура айтасыз. Мындайча айтканда биз бир мультфильм деп коелу, бир мультфильмди жасаш үчүн 3-4 жасалма интеллектти колдонобуз. Бардыгын бир колдонуп туруп, андан кийин бир мындайча айтканда продукт чыгарабыз десек болот. Мисалы үчүн азыркы учурда YouTube'да иштегендер бар, каналдарын жасалма интеллекттер менен чыгарат. Faceless деген контенттарды угуп каласыздарбы? Бети жок, үнү жок, YouTube'дан канал ачып, алар болсо жазап атышат. Мисалы үчүн ал жакта просмотрларын карай турган болсок, 1 миллиондон уже эң азы 1 миллион просмотрлардан алышат да. Как раз бул сиз айтып кеткен жаштарга дагы ким өзүнүн каналдарын иштетем дей турган болсо, Instagramдарын иштетем дей турган болсо, faceless контенттер менен иштесе дагы жакшы жардам берет. Сонун. Анда эмесе биздин бул жакта мынакей Ирлан агабыз менен биргеликте отуруп жогоруда сөз болуп калды. Бара-бара мына ырчылар, аранжировщиктер, музыканттар эмес эле чат GPT менен эле жасалма интеллект менен бардыгын чечип койсок болот деп атпайсызбы? Сиз жогоруда айтып аттыңыз эле дагы бир ыр ала келгем депчи. Ошол ырды укпайлыбы, кандай дейсиз? Макул, анда ал ырды угалы, ырдын аты менин Бишкегим деп аталат. Канча секундта жасалган ыр бул? Секундасы 30-35 секундада даяр болгон ыр. Вау, 35 секундта жаралган ырды биргеликте. Угабыз анда чат GPT чыгарган менин Бишкегим. Alıtonun uğrunda şarım büyük cayğışkan Çırpıqtay yaşlardan Ümit uşul çerde cannat Es tarih canlı zaman Şarım senin göçölörüm Düştük kocana tündük kocanırağa Şarım Bişkek, bul Bişkek Benim yüreğimde asmanda dağlar büyük çarkırat gün Şardın güç oturunda Şarım büyük cayğışkan Çırpıqtay yaşlardan Ümit uşul çölde canla Eski tarih canı zaman Şarım senin göçölörüm Düştük kocana tündük kocanırağa Мен дароле сөз кезегин маэстрого бергим келип атат. Идеялар пайда болуп атат. Маэстро Эрлан Талайбеков, сиз ушул ыр жаратуучу, обон жаратуучу катары жаңы гана биз азыр жасалма интеллекттин жасаган ырына күбө болдук. Кандай деп ойлойсуз? Бул ошондо сөзү ону аранжировкасы жасалма интеллектке тийиштүү да. Бардыгын жасалма интеллект чыгарып берген. Бу жерде музыкасы жакшы экен, ону жакшы экен, аранжировкасы да жакшы экен. Сөздөрү кичине мындай баягы неме экен, стандартный деген сыяктуубу же шаблонный деген сыяктуу сөздөрдөн алып туруп эле ошол текст менен ошону ырдалгандар экен. Мүмкүн акынга ушул эле аранжировка менен ушул эле оон менен кайрылса сөздөрү башкача болуп ыры сонун эле болуп калышы мүмкүн экен. Анан ону жаштарга дагы ылайыктуу окшойт деп ойлодум да. Жаштар силерге да жактуу мындай музыкасы. Азыркы тил менен молодежный ырак деген. Ошондо бара-бара ушул технология өнүгүп, бардык ырчылардын бардыгы мисалы обончуларга кайрылбай кала тургандай болуп чат GPT менен эле ырларды чыгарып ала турган болсо, анда кандай кылсак болот?
толук мүмкүн уже бул уже 1 жылдан бери келе атат бул искусственный интеллект менен. Сизге деле келип калачабы? Ырчылар келип калат. Тыйымсызданбай элесизби Ирлан мырза? Жок, мен өзүм деле кызыгып карап жазагам ошо чат GPT менен кирип. Ондор жакшы эле, бирок сөздөр бизге же кыргызча жакшы түшпөй калабы, кыргызча бул эми кыргыз эмес да, бул чат GPTчи. Же кыргыз, жан дүйнөсү кыргыз эмес, мүмкүн кыргыз киши жасаганда мүмкүн биздин купулубузга толо тургандай кылып сөздөрдү жазып бермек деп ойлойм да мен. Музыкасы, ону барабан инструменттер жакшы эле сонун эле жазып атат. Келечекте бара-бара жумушсуз калышыбыз толук мүмкүн да. Ошондо биз элестетиңиз, келечекте ушул жакта Айзада Саматтын ордуна роботтор, Ирлан мырзанын ордунда деле үн менен тренд-шоу программасы болуп калышы бүгүн тренд-шоу командасы деп келечекте макул. Ушул темп менен жасалма интеллект өнүгө турган болсо, эң сонун анткени биздин жумушубуз дагы кичине жеңилдейт, а бирок адамдар кичине деградация деген нерсе болбойбу Эркин мырза, кандай деп ойлойсуз? Бул жактан деградация бул адамдын ойлонбойт, элестетипсизби? Жадагысы эртең эмне кийип барам дегенде ойлонбой эле чат GPTден сурап коюп, анан мага ушул текстти даярдап берип койчу, ушуну даярдап берип койчу деп өзү эчтеке кылбай калбайбы дегеним да. Караңыз, мисалы үчүн чат GPTни колдонуш үчүн дагы бул жакта өзүнүн технологиялык техникалар бар да, мисалы үчүн prompt engineering деп коет. Именно prompt engineeringте кантип туура суроо бериш керек, биринчи роль бериш керек, задача бериш керек, инструкция бериш керек. Ошол сыяктуу болгон адам өзүнүн суроосун толук жазып кетиш керек да. Эгерде адам суроону жакшы бергенди үйрөнсө, жакшы жооп алат да. Мен оюмча суроо берген дагы бул өзүнчө талант керек болот. И бул жактан ойлонуп баштайт керек экен да. Робот менен сүйлөшкөндү билиш керек. Мисалы үчүн адамдар менен тил табыш, кээ бир адамдар айтып калат го, мен адамдар менен жакшы тил табыша алам депчи. А кээ бир айталат, мен мен интроверт, мен адам көп сүйлөбөйм депчи. И бул жакта дагы жасалма интеллект менен сүйлөшүп атканда өзүнүн психологиясы болот да. Кантип сүйлөш керек, кантип суроолорду туура бериш керек болот. Эгерде биз суроону жакшы түзгөндү билсек, жакшы жооп алабыз деген сөз да. Анан дагы сиздер айтып атпайсыздарбы, биздер дагы жумушсуз калабызбы деп, бул негизи көп адамдар айтылат да, көп адамдар айтат да, жумушсуз эмне, эгерде жасалма интеллект чыкса биз ушинтип калып кетебизби деп, бүт баардык айтылган, эң көп суроо берилген ушул суроо да негизичи. Анан Nvidia деген компания бар Америкада. Бул болсо дүйнө жүзүндөгү азыр эң экинчи бай компания, капитализациясы болсо 3 триллион доллардан ашкан компания десек болот да. Анын главасы, генеральный директор айтат, жасалма интеллект силердин жумушуңарды алып койбойт дейт да. Жасалма интеллектти ким колдонсо, ошол жасалма интеллектти колдонгон адам силердин жумушуңарды алып коет дейт. Ошондуктан жасалма интеллектти колдонгонду үйрөнгүлө деп ал айтып атат да. Ал өзү болсо ошол корпорациянын эң генеральный директору болот, ошентип айтып атат да. Анан биз мындай жооп чыгарсак болот, жасалма интеллекттин өзүнөн коркпош керек, жасалма интеллектти колдонуп аткан адамдан корксак болот деген сөз. Биз ошондо сизди душмандап келип алыппыз. Акеле бирдеке деп ойлойм. Тамаша. Эң сон, демек буга чейин баардыгыбыз эле күмөн санап, мен жумушсуз каламбы деп коркуп аткандар болсо, коркпой эле коюңуздар. Бул жасалма интеллект сиздин, биздин жумушубузду жеңилдете турган эң керектүү курал экен. Андыктан азыртан баштап үйрөнө берели. Бул нерсени Самат мырза эчак Биз дагы үйрөнүп калдык. Кичинесин бүгүн ошо сиз робот менен, чат GPT менен жакшы дос экенсиз. Андыктан мүмкүн учурдан пайдаланып сиздер да качсаңыздар болот. Үчөңөргө тең даярдап келгем чат GPT менен кыргыздын жаргон сөздөрү менен сүрөттөр. Сонун көрөлү анда. Сонун. Бул кыргыздын кайсыл сөзү? Сөз же жаргон сөз. Жаргон деп колдонулат го. Ирлан мырза да жооп баракчы. Мен билем. Айтыңыз. Силер айткыла. Сиздерде барбы? Логика мына. Кана тапты Эркин мырза? Кулакка тепти деген сөз. Кулакка тепти. Кулакка теби. Азаматсыз. Кулакка теп атпай анан. Жообун көрсөтөбүз. Кулакка теби. Жаргон сөздөрдү билбейт окшойт. Кийинкиси. Так. Айзада. Урушканды айтат го? Тилиң 2 метр экен. Тилиң 2 метр же тилиң узун. Тилиң узун жообу.
Мен Тили макалдарды узун. издеп атпаймынбы? Тили узун экен деген. Жок, андай. макал эмес, Урушкан сөздөр. жаргон сөздөр да. Аха. Так, кийинки. Бул Атың чыкпаса, Жер өрттөк экен. атын чыкпаса жер өрттөк. Аха. Болду, Ирлан мырза, сиз жардам бербей туруңуз, кеттик. Аха. Кийинкиси. Кулакка гүл өстүрүп дегенби? Жок, спортсмендер. Манты кулак. Мантыгулак азаматсыздар. Кийинкиси. Так. Сен эмне деп атасың, эй? Эмнеңе карап сүйлө? Оозуңа карап сөйлө. Оозуңа карап сүйлө. Оозуңа карап сүйлө. Так, кийинкиси. Кеми Эркин мырза, сиз табыңызчы. ChatGPT менен доссуз го. Төрт көз. Роботты жакшы түшүнөсүз. Төрт көз, азаматсыз, кийинкиси. Арманым аттын башындайбы? Азаматсыз, арманым аттын башындай. Так, кийинкиси. Аалам тегиз го. Алам тегиз го. Кийинкиси. Жок, сага алам тегиз. Айдаганын бешечки ышкырыгың таш жарат экен, э? Кийинкиси Эркин мырзага. Аха. Жарышсак болмок экен, э? Так, мага бир аз жардам берип коесуздар го Эмне дейм. тигүү? Алма тигүү. Да, Ирлан мырзанын жардамы керек окшойт бизге, э? алма сабагынан алыс түшпөйтпү? Жок, биринчиси туура эле кетти. Жообун ачып коюңуздар. Жообун көрөлү. Алма тигүүбү? Бак тигүү. Бак. Тигүү. Түшүнүктүү. Кийинкиси. Бүттү. Болду. Кушулар кичине болсо дагы биз даярдап келдик. Эми биз баягы тойлорду алып барып атканда да аябай сонун экен ChatGPT'нин. 5 мүнөттө даяр болот, 5 мүнөттө эле оюндар даярдап туруп, келатып эле таксиден эле даярдап буларды чыгарып койдук да. Сонун. Ошондуктан колдонуш керек. Бардыгыңыздарды чакырабыз, жаштарды. Жасалма интеллекттин бүгүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн көрүп аткан, байкап аткан жагдайыбыз. Анан азыр мындай сунуш кылгым келип атат да. Мен азыр жасалма интеллектке ар кандай суроолорду, ситуацияларды көргөзөм, жасалма интеллект андан жол таап кетиш керек. Суроомду сизге берейин. Мен ChatGPT'ге суроону берели, ChatGPT, то есть ошол оор кырдаалдардан чыгып кетиш керек. Ооба, жол чыгып кеттин. Бизге кеңештерин айтыш керек. Биринчи суроо мындай болсун анда. Тойдо свет өчүп калды. Конокторду кантип аластатыш керек? ChatGPT элестет, сен кыргыздардын тоюн алып барасың, сен өзүңдү тамадат деп элестет да. Ошол учурда свет өчүп калды. Конокторду сен кантип алаксытасың ошол учурда? Тамада катары негизги милдет коноктордун көңүлүн көтөрүп, жагымдуу атмосфера түзүү. Свет өчүп калса, тамаша чыны аралаш сөздөрдү айтып, конокторду күлдүрсөң болот. Мисалы, жарык өчсө дагы биздин тойдун жарыгы өчпөйт деп, позитивдүү маанай тартууласаң жакшы. Анан мүмкүн болсо музыкалык инструменттерди колдонуп, жандуу уюн чыгарып, чакан концерт уюштурсаң да жакшы. Эң башкысы коноктордун көңүлүн көтөрүп, тойду кызыктуулантуу. Вау! Эгерде свет өчүп калган болсо, Ирлан Талайбеков аккордеон менен келиш керек деп койсун. Таптак кыргызча сүйлөйт экен да. Уланта аланда кийинки дагы кырдаалдарым бар менде. Кийинкиси мындай болсун. Көк бөрү оюнунда улак жоголуп кетти. Жасалма интеллект аны кантип табат? ChatGPT элестет, кыргыздардын салтында көк бөрү деген оюн бар. Ошол командалар көк бөрү ойноп атып, улакты жоготуп алды. Сен ушул ситуациядан кантип чыгасың? Көк бөрүдө улакты жоготуу кызыктуу кырдаал. Бул учурда оюнчулар дароо эле улакты издөөгө киришет. Тамашалап айтканда, улак деле оюнга аралашып, өз жолу менен катышып жатат деп күлдүрүп коюуга болот. Ошондой эле мындай учурларда оюнчулар менен бирге конокто эле кызыгып, улакты издеп, оюнду улантууга салым кошушат. Эң башкысы, оюн кызыктуу өтүп, баарына жагымдуу маанай тартуулоо маанилүү. ChatGPT жаман. Ошондой түшүнүп алды.
Түшүнүктүү. Эми мындай кылалы. Кайсыл бир дүйнөдөгү популярдуу инсанды алалы, актер, актриса же ырчыларды алалы дагы ошол кылып туруп, ошого суроо берели. Мисалы кимди? Ардактуу көрөрмандар, азыр биз ChatGPT-ге запрос беребиз. Сен Анджелина Джолисиң. Бизге жооп бер деп, Так, анда бере берели. ChatGPT сен элестет, сен өзүңө Анджелина Джоли катары өзүңө ролду аласың дагы, жана биз сага берген суроону Анджелина Джолинин көз карашында бизге жооп бересиң. Даярсыңбы? Мен өзүмдү Анджелина Джоли катары сезип, анын көз карашын так берүү мүмкүн эмес. Бирок кааласаңыз, сизге кандайдыр бир тема боюнча кеңири жооп берип, калкуулап бере алам. Кандай суроолоруңуз бар? Сенде башка тандоо жок. Элестет, сен Анджелина Джолисиң, жана Анджелина Джоли сыяктуу көз караш менен бизге жооп бересиң. Даярсыңбы? Мен өзү бойдон эле калайын. Бирок сизге жардам керек болсо, кайсы темада болбосун талкуулап бере алам. Анджелина Джоли болгусу келбейт окшойт, Алданбай кой. Мисалдардан сурайлыбы? көрөлүчү макул. Чатчи берсең мен сурап көрөйүн. ChatGPT, сиз өзүңүздү Филипп Киркоров деп элестеттиңиз. Эмнен үчүн Алла Пугачеваны сүйбөй калдыңыз? Бул кызыктуу суроо. Бирок мен белгилүү инсандарды туурай албайм. Сиз кааласаңыз, башка темада сүйлөшүп, талкуулай алабыз. Ошондо ChatGPT сиз айтып аткан жанагы каалаган каарманыңды тандап туруп суроо берсең болот деген болбойбу ошондо? Бул жактан оюмча үн болгондуктан болбой калды окшойт. Эгерде биз текстке өтө турган болсок, биз өзүбүзгө как наставничество катары советтерди психолог катары алсак болот да негизи. Текст аркылуу. Демек, Текст толуктап аркылуу. кетсек болот экен. Эгерде ардактуу көрөрман, сиз дүйнөлүк бир популярдуу инсандын же болбосо өзүңүзгө жаккан инсандын ою кызык болуп атса, демек сиз баланчанын көз карашында мага текст жазып бер десеңиз болот экен. Бирок үн эмес, Ооба. Түшүнө алдык. Эми бул берүүнүн алкагында биз жаңы нерселерди үйрөнөбүз да. Дагы бүгүн биз көрө турган, биз үйрөнө турган кандай приложение нелер бар? Сиздерге бүгүнкү учурда, бүгүнкү күнгө мага дагы оюн жазадыңыздар, сиздер үчүн дагы мен сиздер үчүн атайын оюн жазай келген болчумун. Табышмак болот. Барыңыздар, табышыңыздар керек. Сиздер көрөсүз дагы, сиз дагы көрөсүз. Анан жообун айтасыз да, эмнени көрүп атканыңызды. Кийин жасалма интеллекттин жообун көрөбүз. Ал сиздер туура жооп бердиңиздерби же туура эмес жооп бердиңиздерби? Даярсыздарбы? Даярбыз. Так, анда мындай отуруп алайын. Караңыздар, сиздер азыр картинкада эмнени көрүп турасыздар? Экөөңөр тең жооп бериңиздер. Крокодилди көрүп атабыз. Аллигатор, крокодил. Бирок сиздин жообуңуз туура эмес. Кийинки картинканы кийинки сүрөттү ачып коюңуз. Жообу учуп бара жаткан крокодил. Эгерде муну каяктан алдык дей турган болсок, кийинки сүрөттү карайбыз. Биз самолетту алдык да, крокодилди алып туруп, экөөнү кошуп койдук. Экөөнү кошкондо кандай сүрөт чыгат деген. Учуп бараткан крокодил болуп калат. Жон крокодил эмес, учуп бараткан крокодил. Эми крокодилдер да учуп баштайт экен да. Так. Кийинкиси сиздер эмнени көрүп жатасыздар? Бул мен ойлоп атам да, бул туфли экен, кызыл, өтө экен, бирок бул көлдүн ичинде окшойт. Суунун ичинде. Ооба, суунун ичинде. Балык окшойт да бул туфли кийип алган, Негизи сиз туура таптыңыз десек болот. Тойго бараткан акула. Тойго бараткан акула. Бирок Жеңелер деп жакындап койбойсуңар. Сиз жакындадыңыз, таптыңыз. Бирок өзү акула тойго бараткан да. Мынакей оригинал фотосун акулага туфлини кийгизип койдук десек болот да. Кийинкиси? Кийинкиси Топ. сүрөттө эмнени көрүп жатасыздар? Мен көздүн кареге окшойт деп ойлоп атам. Бул топко дейм, топ. Жүндү топ окшойт, Негизи бул недовольный мышык же болбосо серьезный мышык. Туура таптырмын. Так. Кийинкисине өтө беребиз. Эмнени көрүп жатасыздар? Бул Салатный лист, Ооба, салат жалбырак окшойт, Салат жалбырагы. Бул болсо капуста ит. Капуста күчүк десек болот. Так. Ай, мынчалык мыйтыга. Капуста күчүк. Так, менин оюндарым ушу менен дагы аягына чыкты. Оюнча
Сіздерге да қызықты болды деп ойлаймын. ооба эми оюн баштаган соң биздин оюндарга да өтөлү. ооба сонун сиз бизге оюн даярдап келипсиздер. Биз дагы сиздерди эми чат GPT менен баягы кечкеле робот менен сүйлөшүп баарлашып атканыңызды көп байкап атабыз. Ошондуктан Айзада робот менен Самат робот дагы сизге тренд оюн даярдап койгон. Ойнойлу эле, реквизиттерди алып келели жабыра. Ардактуу көрөрмандар, биз буга чейин жасалма интеллект менен сырдашып, сезимдерин бардыгын билдирген Эркин мырзаны жогоруда көрүп алдык. Эми жашоодо канчалык деңгээлде сезимтал экенин ушул оюндан байкайбыз. Анда даяр болсоңуз баштайлыбы? Ал үчүн Эркин мырза, мүмкүн болсо үстүңүздөгүн чечип коелу. Сиздин азыр чат GPT сизди сезгендей, сиз бизди сезишиңиз керек. Так, мен алып коеюн. Аха, хорошо. Шарты жөнөкөй, Самат мырза бул кагазга тартат. А сиз мени сезип турсаңыз, аны бул кагазга тартышыңыз керек. Жарайбы? Жарайт. Баштайлы. Оюндун шарты Маэстро жөнөкөй. музыка менен жалгап турса. Так. Карамай жок. Бираз бияка жылап алат экенбиз. Менимче, аябай шедевр жаралып атат окшойт. Эми бул сүрөттү азыр сатат окшойбуз, Самат мырза. Бүттү. Болду. Эми тададыңыз катырыңыз көргөзбөй. Так. Представляем машину. Накачанный бала, накачанный бала. Азыр берсеңиз. Бул жакта достор көрүп турасыздарбы? Адамды тарткан экен да, тартканга аракет кылган экен. Бирок аны Эркин мырза чочку кылып сезет турбайбы? Мынакей техника өнүгүп атат, ошондуктан бардык жаштарды чакыралы, чат GPT'ни, искусственный интеллектти бардыгыбыз үйрөнүш керек. Бирок сөз түрдө деле баягы адамдын жасаган нерсеси сөз түрдө бул шедевр деп. Сезимдери десек. Сезимдери өзгөчө болот. Эң сонун бүгүн Тренд Шоу программасы жалпы кыргыз элине болушунча жасалма интеллект дүйнөсү менен тааныштырганга аракет кылдык. Ал эми бизде бүгүн конокто Эркин мырза болду. Келиңиз анда сизден эркин микрофон болсун. Мен азыркы эркин микрофондон пайдаланып жаштарга кайрылып кетким келет. Ал учурда ким келечектеги кесибин издеп жүргөн болсо, мисалы үчүн мен сиздерди жасалма интеллекттин разработчиги болушуна мен сиздерди чакырам. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн сиздердин сөз түрдө англис тилин билишиңиздер керек. Эмне үчүн дегенде, азыркы материалдардын бардыгы 90% англисче гана чыгат, 10% башка дүйнөлүк тилдерге которулуп кетет. Ошондуктан англисчени сөзсүз окуңуздар, жана программировать эткенде окуңуздар, технология менен сүйлөшкөндү үйрөнүңүздөр. Азыр анткени элестетиңиздер, 5 жыл мурун эч бир адам ойлогон эмес, жасалма интеллект ушунчалык өнүгүп кетет деп. Азыркы учурда мен өзүм жасалма интеллекттин инженери болсом дагы күндө жасалма интеллекттин технологиялары ушунчалык көп өнүгүп атат, мен өзүм жетишпей калып атам. Элестетиңиздер, өзүм жетишпей калам. Күн сайын бүгүн карасам жаңы нерсе чыгат, эртең карасам жаңы нерсе чыгып кетет. А мен өзүм окуп жетишпей калам да. Ошондуктан мен сиздерди жасалма интеллекттин сферасына, жасалма интеллекттин чөйрөсүнө мен сиздерди чакырам. Чоң рахмат айтабыз. Сонун маалыматтарды ала алдык, биле алдык десек болот. Жашообуздун кайсы бир бөлүгүн жеңилдеткенге эң сонун мүмкүнчүлүк экен. Сизге болсо чоң рахмат. Ал эми көрүп жаткан жалпы көрөрмандарга айткым келип турат. Канча жашта экениңиз маанилүү эмес. Заманын бөрү болсо бөрү болду дейт. Андыктан бүгүндөн баштап сиз, биз, Самат мырза жасалма интеллектти үйрөнүп жашообузга жеңилдик алып келели. Сөз түрдө урматтуу көрөрмандар, аталар, апалар үйдө жатып алып телефон жөнүнө чукулап, баягы
жаман маалыматтарды кое бербестен эле өзүңөр деле жөн жатпастан ChatGPT искусственный интеллектти үйрөнүп алып, кинолорду тартып, балким канал ачып, балким сиздер популярдуу болуп, акча таап, сонун фантазияларды иштетип, сонун жашасаңыздар болот экен. Ооба. Анда достор, окуйлу, үйрөнөлү жана Акча табалы. кызматта болгон Самат Айзада, бул тренд шоу ар дайым актуалдуу темалар, мыкты видеолор сиздер үчүн гана. Эркин мырзага, Айзадага жана ошондой эле маэстро, Ирлан мырзага колчалар болсун. Жүрөс жана бизге ChatGPT боюнча дагы Түндүккө жана түндүккө жаңыраган шаарым Бишкек, бул Бишкек.